Кыргыз элинде байыртадан кол өнөрчүлүк өнөргө маани берип келишкен. Бүгүнкү күндө бул өнөрдү заманбап жасалгалоо менен айкалыштырган чеберлердин саны арбын. Алардын бири Талаш шаарынын тургуну Замира Турсуналиева. Замира апа бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда. Эс алуу учурунда бош отурбай, балдар үчүн жумшак оюнчуктарды жасап, бөбөктөргө кубаныч тартуулап келет. Казакстанга конокко барганда ушундай оюнчуктар тигет экен балдаргачы. Ал жакта аябай неме экен, өтүмдүү экен да бул оюнчуктар. Анан мен кызыгып эле, мен да ага айттым, мага деле үйрөтчү, мен да тигейин деп суранып калдым. Анан болуптур деп лекалаларын берди. Мен сразу эле үйрөнүп алдым. Бул толгондойн жакшынакай болуп тарсайып калат мынтип. Анан мына топтор, лапкалар, ташбакалар, мынтип мындай жакшынакай кылып тигип атам. Ушулардын баарын үйрөнүп келип эле сразу эле өзүм ишке ашырып жүрдүм да. Мындай конфеттер деп балдар кызыгат. Кичинекейлер баштарына коюп ойноп жатса болот. Лапкалар, лапканы да ошо кичинекейлер кызыгат да балдар. Балдар кызыгып ойной турган оюнчуктар. Каарманыбыз кол өнөрчүлүккө бала кезинен кызыгып, курактын ар кандай түрлөрүн жасап келген. Алгач өнөрдү хобби катары колдонсо, ардактуу эс алууга чыккандан бери чакан бизнеске айландырган. Мындай оюн курактарды жасайм мынтип. Буларды эми ичин толтуруп, машинанын арткасына коюп койсо болот, үйгө деле диванга жөлөп коюп койсо болот. Бул аябай жакшы да, булар асыр оюн курактар аябай асыр элдер аябай сүйөт, мындайды жакшы көрүшөт. Мондайларды мен курак кылып, мен курактын ортосуна бияктарга каттама курактар кетет, мен куракка кетирсе болот да буларды. Мына болсо илгерки каттама курактар буну апаларыбыз тиккен. Аябай баалуу курак негизичи бул. Курактын эң эле бышыгы ушул болот. Бул анткени бекем басканда дагы мынагу тигиштерден кетпейт, аябай жакшынакай болуп көрүнөт да. Анан мындай куракты үйрөнүп, бул оюн болуп түшөт экен. Моундай оюн болуп түшөт экен, буну аябай кылдаттык менен курайсың да, бул аябай башың айланат экен куруп аткандачы. Мындай туура эмес тигип алышың мүмкүн да бул. Замира Турсуналиева жумшак оюнчуктарды жакындары үчүн гана жасап жүргөн. Учурда социалдык тармак аркылуу кардарларынан буйрутма алат. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талаш шаары.